Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Биз бүгүнкү күндө эч жака кетпөө жөнүндө соттун өкүмү менен эркиндикке чыктык. Бул да болсо сот системасындагы адилеттүүлүккө болгон бир кадамдын үлгүсү десек болот. Бирок биз мыйзамсыз, биз адилетсиз, ошол чыныгы кылмыш кылган адамдарды көрсөттүк элек. Тилеге каршы бизге ал чабуул жасалып калды. Бирок муну биз далилдеп, аягына чейин ким күнөөлүү экендигин, ошол жерде кимдин укугун ким бузгандыгын биз далилдемейинче койбойбуз. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарга абдан ыраазымын, жүрөгүмдүн тереңинен ыраазычылык айтам. Элимдин бул чоң мага болгон колдоосу болду десем болот. Анткени ошондой менде өзүңүздөр билесиздер, абдан көп душмандар, абдан көп мага мындай бир чабуул жасайм дегендер бар. Бирок ошолордун азуусуна салып бербей койгон бул биринчи кезекте ошо Кудай элиме рахмат деп айтам. Ошол биздин жактоочулар, сиздердеги колдоо болуп аткан, сиздердин жакшы ушул пикир билдирип аткандыгыңыздарды айтып турушту. Ошол менен бирге ушул иште ушул жардам берип мага, ушул күн башыма келгенде 4 биздин ушул жактоочу адвокат инилерибиз, эжелерибиз абдан жардам берди. Жылдыз Кадырова эжекебиз, Өмүрбек Сыдыков инибиз, Медетбеков Кутман инибиз ушул юридикалык тармакта менин ак экендигимди сотко далилдеп, ар бирин көрсөтүп, курдоомат экендигин көрсөтүп беришти. Бул да болсо ошол биздин тасыккан юристтерибиздин, адвокаттарыбыздын эмгеги деп белгилегим келет. Баарыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Буйруса алдыда кылып аткан ишибизди токтотпойбуз, дагы да күчөйбүз. Биз турмуштун ысык суугу мына ушундайлар менен билинет экен, ушундай күндөр келүүсү менен билинет экен. Бул жагдай бизди чыйралтты, бул жагдай бизди дагы да укуктук нормада кыла турган иштер көп экендигин көрсөттү. Баарыңыздарга рахмат. Кудай буйруса аманчылыкта көрүшөлү. Ушул колдогонуңуздар үчүн мен абдан ыраазымын.